Менин атым Пазыл, Кара Суу районунун Мөнөк айылынан келдим. Бул долбоорго катышып, өзүмдүн айылымдагы социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү максат кылып жатамын. Мен Фатима. Балдардай, кыздардай окушумду istayman. Ошон үчүн чексиз достукка катнашып атам. Ошо чексиз достукта билим алышты isteyim. Мындай иштер негизи 10 жылдап, анан 10 жылдан кийин жыйынтыгын бериши мүмкүн. Чек арада жайгашкан, негизи эле алыскы айыл аймактарында жашаган жаштарды мындай чогултуп, башка жакка алып чыгуу, аларга көнүмүш эмес жаңы айлана чөйрөгө алып чыгуу аларга аябай чоң түрткү берет да. Өзүнөн өзү эле анан башка жаштарды көрөт, ийгиликке жетишкенче бири-бири менен баарлашканды үйрөнөт. Анан азыр мен жаштар менен сүйлөшүп атып аябай таң калдым. Баары аябай жигердүү, көздөрү жанып турат, суроо бергенден коркпойт, аябай мындай живой деп коет го, ошондой да баардыгы. Бүгүнкү күндө эффективдүү коммуникация, лидердик жана толеранттуулук сапаттарын өнүктүрүү, жарандык активизмди колдоо воркшопу старт алды. Бул иш-чарада Ош жана Баткен облусунан келген чек аралаш аймактардагы кичи шаарчалар жана айыл аймактардан катышып жатышат. Эки мамлекеттин ортосунда чектешип жайгашкан аймактардагы балдардын достугу, алардын бири-бирине болгон мамилеси негизинен бул Кыргызстандагы тынчтыкты куруу, Кыргызстанда жашап жаткан ар түрдүү улуттардын өкүлдөрүнүн ортосундагы бир чындыкты, достукту, анан жакшы мамилени андан ары дагы чыңдоого чоң салым кошот деп ишенебиз.